Согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган. 1941-жылы 22 июнда Улуу Ата Мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинде 1000ге чукул аял болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Өлбөс полк 9 майга карата жыл сайын өткөрүлүүчү ири эл аралык акция. Ал Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине жана катышуучулардын элесине арналып, жүрүштө согушта курман болгондордун жакындары алардын сүрөттөрүн кармай өтүшөт. Аталган акция биринчи жолу 2012-жылы Орусиянын Томск шаарында өткөн. Ал жыл өткөн сайын таанымал болуп, масштабы кеңейүүдө. Мисалы 2014-жылы 1000ге чукул киши катышса, 2022-жылы келгендердин саны 50 миңден ашты. Мен чоң атам Улуу Ата Мекендик согушка катышып, ошол жактан катышып келген, ал жактан тирүү келген. Чоң атам бул 39-жылдардан баштап эле советско-финский согушка катышкан. Андан кийин 41-жылдан 45-жылга чейин ошо Улуу Ата Мекендик согушка катышкан, жарадар алган. Чоң ата Сасамидин согушта офицер болгон 41-жылдан 44-жылга чейин оң колундан ажырап ошо келген, Берлинге чейин барып, полковник. Сүрөттөгү биздин чоң атабыз неберелеримден. Менин чоң кайнатам болот. Менин атам 41-жылы өзүнө 4 жаш кошуп согушка аттанып, ошондон 8 жашында экен. Согуштан 47-жылы 14 февралда келди. Анткени Берлинге жетип, поездге салып атса сүйүнүп аттык дейт, үйгө кетебиз деп. Аларды түз эле Халхин-Голго, Манчжурияга, Жапон согушуна алып барып таштап, ошол жакта 2 жыл согушуп, 6 жыл согушуп келген менин атам. Ушундай тынчтыкты алып келген, канын жанын берген аталарыбыздын эмгегин унутпай таазим кылып жүрүшүбүз керек. Биринчи жолу чыгып атам, абдан толкунданып атам. Ушунча ыйлагым келип, атам канча миң километр согушту басып келди, а мен атамды мына 10 километр жерге көтөрүп баратканыма сыймыктанып атам. Быйыл да согуштун ардагерлерине жана тылдын катышуучуларына адаттагыдай эле өзгөчө көңүл бөлүнөт. Жалпыга маалымдоо каражаттарында улуу жеңишке арналган улуу долбоорлор кеңири чагылдырууда. Кыргызстан СССРдин башка мамлекеттери сыяктуу эле быйыл улуу жеңиштин 77 жылдыгын майрамдады. Мааракелик дата жалпы элдик майрам катары жогорку деңгээлде белгиленет. Баарын жеңиш майрамы менен куттуктайм. Биздин ата бабаларыбыз канча 45-жылы фашисттерди жеңди. Бул биздин общий негизи майрамыбыз. Дегендей, самое главное память сохранить о них. Это праздник со слезами на глазах, это праздник с сединой на висках. За нас ее ковали наши деды и отцы. Нам более добрая миссия. Помнить об этом вечно, дорожить этим праздником и, конечно, передавать молодому поколению. Ура, товарищи! Ура! Барыңыздар менен, барыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайм. Эл жерибизде тынччылык болсун. Бул менин атам, апам, таятам, тайнем. Экөө тең согуштун ветерандары. Спасибо деду за победу, герою Советского Союза. Бул майрамды өмүр бою майрамдап келатабыз. Биз кичинекей кезибизден баштап жеңиш майрамы бул деген канчалык эмгек менен келген, канчалык бул жерде баатырдык, патриотизм, тынчтык болсун. Согуш болбосун. Менин чоң атам, Сейдибалы чоң атам. 2022 жылдын 1 февралына карата Кыргыз Республикасында Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин жалпы саны 107 адамды түзөт. Тескемеге ылайык 1941 жылдан 45 жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 77 жылдыгынын урматына Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине 100 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 10 807 000 сом тапшырылды.